Саламатсыздарбы? Бүгүн билим алуу стилинин акыркы 3-чү түрүнө келдик. Бул кинестетикалык стиль деп аталат. Демек, бул кинестетиктер, менимче бул жаңы сөз болуп атса керек. Анча деле кыйын эмес, бул адамдарды кантип аныктасак болот? Булар эң эле биринчи берсең кармап көрөйүн. Ой, кармабай эле койчу, мына көрүп атпайсыңбы десе, жок, ага ыраазы болбойт, келип колу менен кармалап көрүш керек. Же болбосо түшүндүрүп атсаң деле түшүнбөйт, анан кылып көрчү, мына жазап көрчү дегенде алар колу менен кылып, анан эми түшүндүм деп атса, же болбосо сиз өзүңүз бир жолу кылып көрмөйүнчө түшүнбөй жатсаңыз, демек силер кинестетиктин катарын толуктаган адамдардаnsыздар деп айтып кетсем болот да. Эми аларга бир нече кеңеш бере кете турган болсом, кинестетиктер сөзсүз түрдө кол менен жасай турган курстарга, ийримдерге, кол аркылуу билим ала турган тармактарга аракет кылганы жакшы. Анткени алар ошондо гана толук өздөштүрө алышат. Андан сырткары сөзсүз түрдө билим алып жатканда, же болбосо бир нерсени жаттап жатканда бөлмөнүн ичинде бир жерге отуруп албастан ары бери кыймылдап, ары бери басып жаттасаңар, бул көбүрөөк таасирдүү болот да. Мисалы, балким кулинария тармагын алып көрсөк, чизкейк, торттун бир рецептерин үйрөнүш керек болуп атса, сөзсүз түрдө ошол торту барып даамдап көрүп, же болбосо колу менен жазап көргөндө гана өздөштүрөт да. Же болбосо англис тилиндеги сөздү жаттап атканда деле кинестетиктерге жакшы жардам бере турган нерсе, мисалы, кыямдын англисчесин жаттай албай атса, сөзсүз түрдө кыям, варенье, бул нерсени жаттап калыш үчүн ошол сөздү кайталап аткан кезде басып барып туруп, акырын вареньяны, бир кашык вареньяны жеп туруп, анан ошол сөздү кайра кайталаса, ишенип коюңуз, бул сиздин эсиңизде калат. Демек, кинестетик бул кыймылдуу адамды, бул колу менен кармалап турган адамды билдирет. Ошондуктан билим алуу стилиңизде болушунча ушул жагынан өзүңүздү өркүндөткөнгө аракет кылыңыз. Сизге ийгилик.